Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, урматтуу үргүлүккү сүйүүчүлөр, кымбаттуу, ардактуу, ар дайым маанайын бийик ойлоп, позитивный жүргөн кадырман көрүүчүлөр. Биз Кудай буйруса кыргыз кудулдары жакшы ниет тилек менен мына ушундай бир жакшы эфир ачтык. Бул 7 каналдын жетекчилигинин атынан ыраазычылык айтабыз. Себеби атайын кудулдарга 25 мүнөт убакыт берди. Мына ошонун алдында мен 23 мүнөт сиздер менен болом. Ошондуктан алыстабай, митак эле каналды которуйсуңар, которуйбей тургандар, чыдап көрүп койсоңор, 23 мүнөт тургандар колдон келишинче сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрө турган позитивный маанайдагы тамашаларды тартуулайбыз. Биринчи мен негизи кыргыз кудулдары жөнүндө тургандар эч жерде айтылбайт экен. Бир да жерде кыргыз кудулдары жөнүндө көп сөз болбойт экен. Бул кыргыздын керемет өнөрлөрүнүн бири. Эгери кудулдук өнөрү менен ушундай бир анан дулдул адамдарды куудулдашып, кууланып, дулдулданып көп чындыкты айтчу экен. Ошондуктан тургандар кудулдар чындыкты айткандыгы үчүн көп учурда биз өгүйлөнүп жүргөнбүз. Кудайдан болуп эми мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн 23 мүнөт сиздер менен тил аркылуу көрүшүп турмакчыбыз. Ар жумада 23 мүнөт тургандар. Эми мен 25-30 кудул бар экен жалпы Кыргызстандын ичинде, кыргыз элине кызмат кылган. Анан эми кудулдар жөнүндө буга чейин бир да жаңылыктар уккан эмессиздер. Мен ошондуктан башында мындай кудулдар жөнүндө жаңылыктарды айтып коеюн деп атам, урматтуугандар. Өзү билесиздер, бизде саналуу эле кудулдар бар. Аксакалдаштырып карай турган болсок, биздин кудулдардын эң аксакалы Келдибек Ниязов деген аксакал атабыз Кудай буйруса быйыл 70ке чыгып атат. Кудулдардын алды аксакалы 70ке чыкты. Даярдык көрүп атат. Чоң даярдыктарды көрүп атат. Экинчи аксакалыбыз бул Жамбыл Камчыбек агабыз. Агабыз Ошто жүрөт. Жашаган жери Ошто. Анда-санда жакшылыктарга чыгып алып атат. Көп учурда өзү билесиздер, киши ар кандай коомдук иштерге аябай активный катышат. Дагы бир жакта жүрсө керек. Калпаган колтугуна кысып дегендей. Андан кийин Борончу акем, эң жакшы кудулдардан эң жакшы жаңылык, сиздер кыжалат болуп, буга чейин сарсана болуп, ушул Борончу менен Тынар эмнеге чогуу чыкпай калды, деги эмне сүйлөшпөй калды деп аябай кыжалат көп болосуздар. Мына ошондой кыжалатчылыктын баштында айтканда чекит коюлду. Биздин Борончу агабыз менен Тынар агабыз элдешти. Болду, мындан ары урушпай турган болду. Кандай кызыкчылыкта элдешти билбейм, бирок чын жүрөктөн элдешип, мындан кийин Кудай буйруса көп тамашаларды тартуулайын деп белченип турган убагы. Жакында чоң гастрол 50 күндүк Кыргызстанды кыштын кычыраган суугунда кыдырабыз деп турган убагы. Андан кийинки кудулдардын жаңылыгын айта турган болсок, Санжар Бердибеков Ошто, Жакыт Сыдыков агабыз болсо 3 жылдан бери үй салып атат. Үйүнө эми тургандар өзү айтмакчы, Кудай буйруса фундамент эле калды. Фундамент бүсө эле бүтүп калды экен Кудай буйруса. Андан кийин Кырсбек Жантөрөй агабыз Пыскыл тамашага катышып атат долбоорунда, Борончу агайдын долбоорунда. Ар ай сайын коюп атышат, барып көрсөңүздөр болот. Ай сайын жаңы тамашалар менен жаш кудулдар тамаша кылып атышат. Анан эми Бештапан кудулдар тобу Кудай буйруса быйыл туугандар 20га чыгып калыптыр. 20 жашта экен. Жакында дагы биз 20 жылдык тоюбузду берели деп даярданып аткан убагыбыз. Жоролор кудулдар тобун айта турган болсок, эми Жоролор кудулдар тобу билесиздер, алардын чоңу Жылдызбек Абдыраимов досубуз, ал депутат болуп кеткен Бишкек шаардык кеңешке. Азыр вице-спикер, киши тааныбайт барса. Кыскасы ушундай. Ал эми берки миги досу мырдап, Эсенбек болсо баллон сатып дегенде, ар ким өз ишинде кыбырап жүрүшөт. Кудулдар ушул элде тамаша болсун, элде күлкү болсун, кайерден тамашалап, кайерден кытыгылап күлдүрөбүз деп кыргыз эли ушинтип кызмат кылып жүрөт. Жалпы кудулдар ушундай. Эми туугандар, ушу атайын сиздердин позитив маанайыңыздар ачылсын деп атайын бир Болсунбектин бомбалары деген жакшы бир уюштуруп аткам. Бул жака бүгүн Кудай буйруса Кыргыз Республикасынын эмгек сиңир артисти Гүлжи Сатыбек агабыз келет. Аны киче тамашага салып, эл бербеген, эл укпаган, бирок элдин ичинде кыжалат болуп жүргөн суроолор бермекчибиз. Бизден алыстабаңыздар. Бизден алыстабаңыздар туугандар. Алыстаган болсоңуздар өтүп кетет убакыт. Көрө албай каласыздар. Ошон үчүн биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу
теле көрүүчүлөр, мына жана айткандай эле Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти Гүлжи Сатыбек агабыз бүгүн Кудулдардын төрүндө. Себеби бул кишини эмнеге биринчи алгач кылган болуп чакырдык? Себеби бул киши менен көп жүргөнбүз гастролдо. Анан баягы кыздын сыры төркүнгө малым дегендей, бул киши аябай тамашага жакын. Ошондуктан тамашаларды дагы көтөрүп, би тамашалап да кое алат. Бардык баягы жетимишине ыраазычылык кылат дегендей, бул кишиде өнөр көп. Ошон үчүн бүгүнкү каналыбыздын берүүбүздүн алгачкы эле берүүсүндө ушул Гүлжи агабызды чакырдык. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы. Өзүм. Тойлордон бошобой жүрөсүз. Ооба. Кудайга шүгүр. Рызкын ар жерге чачып коет экен. Ошону жыйнап терип жеп. Бирде түндүккө, бирдеги түштүккө өтүп. Аябай талтай алсаңыз керек. Тамашалап калам, эмне кылып атасың дешет балдар чалып. Билесиз го дейм мен. Кой түтүн чыккан жерде жүрөсүң. Эми ошо артисттердин бардык турмушу эл менен жазылган анан. Эми бул той мааракеден негизи ырчы чорчу керек экен да. Болбосо жөн малды артист дей берет. Каякта бир артист дей берет. Жанан даже бирөө ичип алса да артист экенсиң дейт. Жерде жатса деле бул артист болуп калгам дейт. Бирөөнү багында бир артист деген аябай бир жаман көрүшөт дагы шылдың катары. Бирок жакшылык болгондо эң башкы сабында турат да. Эми бардык нерсе ошо топтолуп бири-бирин толуктайт экен да. Ошонун ичинде маданият бар да. Эми негизгиси маданиятта турабы. Ошол баягы Бактияр Токторовдун буй-буйун ырдап атканда билесиңби? Ооба. Кээде ушундайлар болуп кетет дегендей да. Эл ичи өнөргенчи. Андай таланттуу адамдар көп. Эми Гүлжи ака бул жерде программа кичине мындайраак. Биз именно башка берүүлөргө окшоп мындай талантыңыз такиңизден өткөнбү? Бала кезиңизде ырдачы элеңиз, кичинекей кезиңизде ушундай мектепте кружокторго катышат белеңиз деген суроодон алыспыз. Эгерде көбүнчө именно ушу көрөрмандар кыжалат болуп жүргөн, мисалы үчүн тиңдей экен го деп, мисалы мен көп билесиз го, мен такси менен көп жүрөм го, самолетте көп жүрөм, корком. Ош Бишкек таксиге түшүп калган болсом, эми сизди багы чөйрөдө мен жакшыраак билем го. Билсем дагы мен билбеген жаңылыктарды угуп, аябай таң калам да кээде. Ой, анан ошон үчүн мен ушу берүүнү ушундай кылайын дегем, именно белгилүү адамдардын аркасынан көп сөз айтчу турганда, ошону мындай чындыгын ачып берип коюш үчүн ушундай белгилүү адамдарды чакырып атабыз. Эми Гүлжи ака сиз жөнүндө аябай сөз көп. Чекеден бере берейин. Тамаша иретинде жооп берип кетсеңиз, убакыт кылып кетсеңиз боло берет. Тамашалашыбыз керек экен да. Биринчи сурам. Жана ырларыңыздагы кайгылуу ырлар бар го? Ошонун баардыгын биринчи жеңеме чыгаргансызбы? Ким айтты? Ушундай айтышат го, биринчи айылына чыгып ажырашып кетип анан окшого чыгарышты деп. Эми ошол убакта ушундай бир аура болгон окшойт да, бир жан дүйнөдө бир төңкөрүш болобу. Анан шаңдуур жасайын десең эле муңдуу чыгат десең. Ошол. Себеби мындай экен да, окумуштар өткөндө, аныкташтырып өткөндө да, бир топ мурда аныкташтырып, кайгырган адам жан дүйнөсүндө кайгысы бар адам гана шаңдуу музыкаларды угат, шаңдуу музыкаларга шерик болот экен да. Жан дүйнөсү шайыр адамдар кайгылуу ырларга басым экен. Себеби жан дүйнөсү шаңдуу бай болгон үчүн кайгыны ажыратып алат экен да. Ошондой стилге кандай келип калат? Мындай да. Бактылуу кезинде адам музыканы эле угат да. Анан адам бир сыноого түшүп болгондо ырдын сестерин уга баштайт да. Аны сыңары ошондой плюс-минус бири-бирин толуктап алса болбойт да, туурабы? Ой, жашоо эки нерседен. Ооба да. Сөзүңдө жан бар. Мен өзүм шаңдуурларды көп угам, бирок жазган ырларым ошондой. Кайгылуу. Биринчи жеңем турмушуна окшош кетет, Кайлап кел биринчи жеңе так. Сен бул жерде эме да. Эл ушул кыжалат экен да. Мисалы мен таң калам дейсиздер, каяктан билесиңер? Айтты, менин тайкемдин бажасы ошол аксынын Гүлжи жашаган жана Мукур деген айылдан болот экен дешет. Анан ойто, ал жерде мен жашагам, андай эмес деп анан
ошондой эмеңизди көп угуп калабыз да, элге суроо катары, жооп катары. Көргөн тургандар кайгылуулар эч кандай жегеме байланган эмес. Бул жөн гана жан дүйнөнүн кайрыктары. Эми бул эме да. Эми нурларды деле каарман издейсиң да элдин арасынан. Эми бассаң турсаң изденип басып жүрөсүң. Анан ар түрдүү адамдар бар. Өзүң айтмакчы элинчи, өнөргенчи деп атпайсыңбы? Кээ бир адамдар чыгармачылыкка ушунчалык мындай шык берет да. Бир сөзүн карап, мисалы биздин Каныбек мисалы. Ал мени биротоло баягы кытыгылап турат да, тилими тырмап турат. Бул эми чөйрөңүздөн болгон ырлардын бар, Ошол эми. Көбү келипске проблемасын айта берген окшойт. Эми жашоомдо үзүндүлөр болуш керек. Анан ушул ырыңыздын көпчүлүгү эмеден Шведияда иштегендер көп калат. Ырыңызды. Себеби Шведияда көбүнчө эми багы бул чындыкты айтып коет го. Чындык ачуу, бирок баарына жагат, эч ким көтөрө албайт. Ооба. Эми көпчүлүк кыздарыбыз, эми намустуу кыздарыбыз деп айтам, себеби алар өзү менен окутулган кыздар. Ошол кыздар көбүнчө сиздин ырыңызга аябай оорушат да. Анан баягы өзүңүз дагы үйлөнгөнүңүздү айтпай жүрөм, үйлөндүңүз го. Ошондо канчалары бизди урушту да. Кадимкидейби? Бул жигиттин акмак экен деп. Анан эмне болду? Мен аялын жашырып айтпайт, анан тамашалап айтты, мен бул жигит бир эле эмне баарыңарды тең алмак беле. Баары жетпейт ал киши деп. Анан эми негизи күйөрмандар бар болсун, ырларыбыз эм болсун, дем болсун. Ошо күйөрмандар бар үчүн ырчы да. Эч ким ұтпаса ким кырдайсың дегендей. Кыр бара. Кийинки суроомда канча жыл отургансыз? Кандай канча жыл отурат? Эми сен жанагы бир боюнча айтасың да. Өткөндө бир таксиде кетип атып, сиздин сүрөтүңүз турган экен. О, Гүлжигит Саттыбек концерт коюп турбайбы десем. Зекпи дейт. Анан мен баа билем да, тамашалап не дер экен деп. Кандай десем, отурган экен го, ошон үчүн жана отурган ырларды ырдайт экен дейт. Эми ал чыгарма туулган күндө айтылат да. Билесиң да, анан ошол ырдан кийин элдерде ушундай бир пайда болду окшойт, түшүндүк. Ал жакта өзүнүн бир жаргондор менен ырдалган бир эми ал бир туугандарыман бирөө достордон сурап жазылып калган чыгарма. Ошолор илхам берген. Жанагындай. Баягы өзүм жазып, ошолорго текшертип, кандай болот деп эки ягын оңдотуп. Көрдүңүздөр, урматтуу элегөстөр, бул киши Кудай сактасын. Кудай сактасын. Астанадан аттаган эмес, аттабай эле койсун. Бирок элинче ушундай түшүнүктөр бар. Суроолорду атайын жазып алгам. Сен журналист болуп кеткениңди билбейм. Журналистке тапшырып, анан 4-курста кулап калгам да. Гастролдордун бар, гастролдун кызыгына кирип кетип, анан кулап калгам. Болбосо бакыйгана журналист болуп, азыр же нар жакта же бер жакта болмокмун да. Анан тагдырыма ушундай кутулук чачкан экен. Анан баары баягы көкүрөктөгү нерсени кылгың келе берет экен да. Мына бир анекдот да. Бирөө акылмандан келип сурайт экен. Мен 200-гө чейин чыккым келет, 200 жыл жашагым келет десе, анан беркиси айтат экен, 200 жыл жашасаң, жашаш үчүн анда аял алышың керек дептир. Десе, аял алсам эле 200-гө чыгам десе. Жок, просто алгандан кийин алам деген ой менен кайтасың дептир да. Кайтарып экен да. Негизинде чын айтыңызчы, жеңемен коркосузбу же коркпойсузбу? Кайсы жеңемен? Азыр официалдуу сөзүңүз айткан жеңемден. Эми сыйырмат болуш керек экен да, негизи. Ошол баягы жигиттин жакшысы талаада мырза үйдө кул дейт. Жигиттин жамалы үйдө мырза, талаада кул дейт го. Негизи ордо тынч болуш керек экен да. Үйүң тынч, Ордо тынч, аймак тынч деген. Бардыгы тынч. Ошол. Биринчи ордону тынчтандырып. Ордо тынч болуш керек экен. Анан калган жак өзүнөн өзү тартипке келет экен да. Туура айтасыз. Ошол. Жеңемен ошондой. Алла Пугачева деген кишини баарыбыз таанышпыз да. Байкайсызбы, ошо постоянно мындай Россиядан чыккан таланттуу адамдарга турмушка чыгып алат да. Сунуш түшүп калса кантесиз? Алла Пугачеваданбы? Элестет да.
Жемал ушундай экен да, мындай табият ошондой киши экен. Таймен менен тыңдаш. Алла Пугачева баалайм. Ал эми керемет ырчы да. Примадонна. Бул неге Кудай ушул кишиге ушундай чоң бийик талантты берди? Манас Бердиевдин жоогун уккансызбы? Себеби аты Алла да. Себеби аты Алла да. Бардыгы Алла деп кайрылышат да. Укмуш бийик коюлган. Бул керемет. Негизи ат деле аябай жашоодо өзүнүн таасирин берет турбайбы? Негизи сиз экөөбүздүн атыбыз жакшы коюлган да, негизи мындай эч кынтыксыз. Азыркы түшүнүк менен айтканда тияк бияктан Нурдалбай, Нукура Каларик. Кыргызча коюлган да. Азыр экөөбүздүн атыбыз Фарид болуп калса же бир өзү түшүнбөйт элек да, мисалы туура түшүнбөйт болуш керек мындай аттарын жара. Эми өзүнүн атынан кызыккандар сурап алышат, а бирок кызыкпагандар билбейт да. Ат бул жакшылыктын нишаны экен. Ооба. Жакшылыкты чакырып турат экен. Анан Наурат Писчарандай илгери Бокмуру, Сокмурун деп теманы Тартабай, Тешебай, а? Малай деп атып коюп тамашалай берип, көп балдар Стугулмалай калыппыз негизи. Сыймык Байкенин бир улу бар. Аты Кадырлуу да. Мага жагат да ушул ат. Себеби элдин баары Кадырлуу деп кайрылып атса, мындай оозуңдан чыккан сөз бул чоң бир энергия да. Ооба. Периштелер бата кылып турат. Ооба. Ошондон ишке ашып турат. А киши эми Кудай буюрса баласы буюрса кадырлуу болуп өтсө керек бул жашоодо. Ошондой эле болсун эми. Сигналы чакырып турбай. Ооба. Азыркы чиркте мындайларда битеге десеңер, сен Кыргызстанга эмне кылдың дейт го. Мисалы сиз кез айта аласызбы өзүңүздүн бир Кыргызстанга кылган эң да пайдаңызды? Мисалы мына жерде мен пайда кыла алдым деп. Себеби көпчүлүгү муну жашырат, себеби жакшы иш кылганды айта албайт эч ким. Эч нерсе кылбадым мен. Жакшылык укча кылбадыңызбы? Бир жакшылык да кылбадыңыз. Мурдаларымдан башка эмне иш кыласың? Кайсы? Иштеге кылбадыңыз, а зыян кылган күнүңүздү айтып бересизби? Зыян ошол абазынан дем алып атасың. Мекендин кадырын бул мекенден алыстаган киши билет да. Ооба. Анан мен элиме мындай иш кылдым, анан тигиндей иш кылдым деген нерселер жан дүйнөдө жашабаш керек го дейм. Негизичи. Ушундай эл издейм да, себеби фамилиябыз Айкөл да. Прошутта турбайбы? Айкөл Манас деп. Айкөл Манас деп турат. Ошонун ичинде Айкөлбүз, жосо эмне деген эмелерди ичибизден чыккан ири жандар бар, бирок Айкөлдү кылып кечирип коебуз. Себеби биздин табиятыбыздан дүйнөнүн крышасын жылдырып коебуз. Мына кече Токмоктогу аксакал көрдүңүзбү? Базарда акчасын жоготту эле, эл дуу баш акчасын чогултуп келди эле. Мына Койсузбек казак тургандар аябай эме болушту, суктанышты. Менин да суктан ушунча ыйлагым келди мындай. Өтө эле сонун эле экенбиз. Төтү деп коелчу. Керемет, ооба, көз тийбесин. Же көз тийип кетип ушуңга келдикпи? Кудай сактасын. Негизи ушул кече жакында бир китеп тийди да болдум, анан баракта отурсам баары эле Кыргызстан тараптыр да ушу. Анан бир четте сыймыктанып койдум. Баягы ДНКларын текшергенде деле бүт кыргыз чыгып атыптыр азыр. Баягы тарыхчыбыз Дастан атабыздын дагы маектерин угуп калам да кез-кезде. Биз кыргыздар эски эл экенбиз да. Өтө эле эски байыркы эл экенбиз да. Жаңыланып коюш керек. Жаңыланып коюшубуз керек экен ошондой. Эскирип калган эчтеке менен желаниябыз жок, такымдай. Көңүлүбүз. Бу да керек. Может жаңыланды жарымы. Эскини да бир убакта издейсиң. Эски дагы керек. Сиз неге негизи мына үй бүлөлүк жөнүндө айта алды, өзүнчө сизге элдин арасында үй бүлөңүз жөнүндө көп айтат да. Мисалы үчүн мынтип айтышат да. Өткөндө бир мен айтышып атышат. Гүлжийит деген мурда айылда ичип эле жүрчү дейт. Мен айттым, ал кезде деген бул киши жаш кезинде азыркыда аккордеон, Ямаха, Самаха жок болгон. Бул аккордеон ойноо үчүн любой кыз алса деле ушундай эшитип алып жакшылыкка ана кезде акчалай бербейт эле дедим. Баардыгы арак менен чечилет эле. Анан ошондо сыйлап койсом, сыйлап койгондур деп. Себеби эч ким аспандан түшпөйт го. Бул мындай да. Ушу 5-6 жыл мурда ушу бир жерге бардым, кечигип калдым да. Бир жакшылыкка барышым керек эле, анан ушу жарым саат, 1 саат кечигип калган окшойт. Башталып калыптыр анан.
Hem тең туш балам да экөөбүз аны эшикте сүйлөшүп отуруп анан сөздөрдү айтат да. Айылды ичип эле жүрчү элең го. Анан эми ичип жүрө берейинби дедим, ошол бойдон айылда. Ошондой бир период, ушундай бир өткөн мезгил болгон экен да. Себеби айылда той маарекелер, ошто күйөө жанчы деп коет, андайды. Ошол. Ал кезде сиздердин кичинекей жаш кезиңиздерде момун нерсе бар го. Устар алкаш болуп калды. Себеби ал кезде акчалар бербейт эле. Баардыгын бир шарак менен келип, бир аттын такан чап берип кетет. Тегирменчи, ушундай баягы жалпы элдин кызматын кылган адамдар бүт ошол менен эсеп кысап калат да. Бирок ошол нерселерди эрте көрүп койгон жакшы экен. Ооба. Карыганда көрсөң мындай кичине. Кечирээк көрсөң бул кыйнап койчудай. Ошол. Карыган. Алмасынан алышпайт деп коет да Гүлжат аке. Мисалы үчүн мен айылыңыздан секретин сурайм да. Гүлжат акеде тагында эмелер барбы? Ушундай оончу, талант десеңер аталарыңыздан бирөөсү дастан чолгон турбай. Чоң атам. Чоң атаңыз, Кулбай. Ооба. Кулбай, чоң дастан айткан турбай. Ошо урпактарына сиз деле бар да турабы? Эми биз негизи көппүз да айылда. Сатыбековдор көп да, аябай көппүз. Анан таланттуу карындаштарым, жээндер бар, инилерим бар. Неңизге таң алам. Барганда, мисалы үчүн ар бир таланттуу агаларыбыз менен мисалы иштешип калабыз го. Барсаң, өзүнүн достору келет. Мисалы 78 болсо, жараң 78тер. 81 болсо, жараң 81лер келет. Сиздин гана кругуңуз эми 20 десем уят бир. 25тен баштап 65ге чейин бүт дос, а? Ооба, туура айтасың. Бул биз кантип дос болгонбуз. Ошогу менден улуу 5-6 жаш улуу агаларыбыздын дагы үйүндө шерине отуруш кече болчу. Менден кичинесиники дагы. Анан аккордеонун азыр эле коростой болуп кыйкырып ошол жерде турчу элең да. Эл кызматында. Ооба. Анан жеңелерим барып аяш боло баштады, келин балдардан аяш боло баштады. Ушундай экен да, баягы бака-шака болуп аралашып. Ошонун негизинде го да бул. Мен сен айылга барып жүрүп, сборный акеле дос жоролорум көрдүм да, көрүп. Доспуз эми мындай айтып коелем, доспуз, бирок негизи экөө бир айтышка болот, бирок доспуз деп коюшат да. Чоң эле 60ка таяп калган акелерге доспуз деп коет да. Дос кая иштеген экенсиз да? Эми ошол ооба. Анан ошо жана арзанчылыкта дейсиңби? Ырыңыздагы жанагы жакшы адамдар доско бай деген ырыңыздагы ошол эмеден чыкса керек, Болушу мүмкүн. Мына эфирди ачып атам, келиңиз, биринчи коноом сиз деп чакырсам жок дебей, азыркы эң чоң өзүңүз айтмакчы, эң чоң белек бул убакыт го. Убакыт бөлүп келгениңизге рахмат айтам. Бул күлкү дүйнөсү өтө оор, өтө бир чоң нерселерди талап кылат да бул. Негизи элди күлдүрүш кыйын. Азыркы учурда тем более кыйын күлдүрүш. Азыр эми жанандай кечеги аксакалдардай 11 гектарларды айтып эле күлдүрбөсөң мындай. Бирок курултай жакты мага. Мен мындай бирден менен көрүп чыктым да. Шаңдуу болду, да? Шаңдуу, ана керемет адамдар келди да, бир негизи бир башкача. Ошол биз аны кудулдук көз караш менен карайбыз да. Мындай караганда эл кызыктуу отурду, күлүп атышты. Анан баягы өзүнүн тили менен айтканда, жана делегаттар жарып коюп атышты. Кээ бир делегаттар ушундай жакшы даярданып айтканда жарып коюп атышты. Кээ бирлери сөзүн таппай калып атты. Көпчүлүк элдин сүрүдүн ушундай. Болду, ишиңе ийгилик болсун. Рахмат. Биягын не кылабыз дей берди го. Асыгандай. Рахмат аке. Ошол 7 каналдагы сонун эмне, Жет ата дейт кыргызда, бул эң керемет нерсе. Анан 7 дубаныбыз бар. Кыргыз өзү 7 деген санга жакын. Жакынбыз. Ошол анан 7 каналдын да иштерине ийгилик каалайбыз. Рахмат. 7-нин бири Кыдыр деп коет, сапарга чыксаң ушу Кызыр жыл болосун дейт. Рахмат. Айтор 7-ни айландыра берсең көп жакшы нерселер мындай айкалышкан, жармашкан да бул нерсеге. Токочкулук дейт. Жакшы нерсесинин баарын, анан салмактуу нерсесинин баарын 7 байлаган экен.
7. Ошол. Анан эми сенин bu 7 kanaldагы бул берүүң, долбооруң 7 жыл эмес, 70 жыл жашасын. Артына bir 0 кошуп берип кетейин. Рахмат. Ошол ийгилик болсун. Рахмат. Ошол. Биз эми мындай камеранын астында тамашалаша албайт экенбиз. Биз баягы узак жолдо, сапарда, концерттерде. Буюрса, ал баягы негизи биз көчөдөгү жашоодо жүргөн образдарыбызды элге алып чыга турган болсок, элге аябай жакшы болот. Бирок биз баягы тартынабыз, ооба. Тартынабыз. Биз эми экрандын астында башка, көчөдө башка, талаада башка экенбиз да ушундай. Андай да буюрса алып келебиз. Буюрса, элде көрүш керек, сону тамашаларыбыз тартылып жүрөбүз. Эмесе урматтуу көрөрмандар, ушинтип биздин алгачкы берүүбүз соңуна чыкты. Жөн отургуча убакыт бөлгөн көрөрмандарга ыраазычылык билдиребиз. Кыскасы бизден алыс тураңыздар. Саламат калыңыздар.